2022 жылдын 20 майында Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Кожошов Арзбек Орозбековичке Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамын ыйгаруу аземи болуп өттү. Ректор Канат Садыков адегенде Арзбек Орозбековичке 2 күн мурда Улуттук аттестациялык комиссия тарабынан профессор окумуштуулук наамы ыйгарылгандыгын кабарлап, бүгүн болсо Улуттук университеттин окумуштуулар кеңешинин 2022 жылдын 23 мартындагы чечими менен ага Кыргыз Улуттук университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылып жатканын билдирди. Жана сыйлык ээсине ардактуу профессордун аттестатын тапшырып, мантиясын кийгизди. Жаңыдан гана сыйлуу наамга ээ болгон Кожошов Арзбек мырза өзү окуп бүтүргөн Улуттук университеттин ардактуу профессору болуш сыймыктуу экенин белгилеп, окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрүнө жана университеттин жалпы жааматына ыраазычылык билдирди. Бул эми илимий жол, бул өтө катаал жол. Илим деген бул илимден утуп калсаңда, ошон үчүн терең ачылып жалпы университеттин жааматына менин эмгегимди баалап, бирден мамлекет кызматкер эмес, ошо илимий эмгегин баалап бергенине терең рахмат. Мен үчүн бул университеттин мага берген ыйгарган ардактуу профессор ишеним кредит деп ойлойм. Эл үчүн, жер үчүн бактамында болсо, ошол университеттин өнүгүшүнө баардык өзүнүн салымдарын кошом. Ошол Улуттук университеттин ректору Канат Садыковго, жалпы университеттин жааматына терең рахмат билдирип, ушундай университеттин ардактуу профессор болгонуна баардык жардам беремин. Албетте биздин игерүү системасын өнүктүрүш керек. Бүгүнкү күндө Улуттук университет Кыргызстандын эң беделүү университеттеринин бири. Мен ойлойм, ушул университет өзүнүн орду бар, жакшы ушул бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жакшы иштеп атат. Айтман көтөрүү боюнча реформа болуп, ошол биз биринчи эң президенттин дагы, премьер-министрдин дагы эң айткан нерсеси бар. Биз биринчиден билимди ошондуктан биз бүгүндө баардык чоңойтконго жамчайлап, ошол дагы бир жолу Улуттук университеттин жааматына